Бул мыйзамды өкмөт сунуштап атабы? Ооба. Бул мыйзам өкмөттүн токтому менен бекитилдиби? Бекитилди. Качан бекитилди? 3 август 17 жылы номер 461 токтому. 3 август 2017 жылыбы? Ооба. Канча өтүп кетти? 4 ай болду, да? Ооба. 4 ай. Ашарбек Мойдон, ушул нормаларды эгерде киргизбесек, эмне тиги граждандык авиация агентствосы жана башкасы текшере албайбы? Кандай? Текшере албайбы? Кандай? Эгерде биз азыр бул мыйзамга ушул сиздер киргизип аткан 2 норманы киргизбесек, ушул агентство жана башка жол транспорт боюнча текшере албайбы? Башка мыйзам негизинде. Мындайда, Бактыгыч, азыр мыйзамга кирип калса, азыр вот о порядке проведения субъектов, проверок субъектов предпринимательствога бул мыйзамга ошол силер айткан биздин тармагыбыз кирип калса, анда баягы проверка кылам дегенде эмеге баш керек да, тиги Минэкономикага баш керек, Ген прокуратуранын суракты баягы макулдугун алыш керек, ушундай бир процедуралар көпкө чейин созулуп кеткен маселе болот. Ага чейин кандай болду эле? Ага чейин ошол регулярный эле проверка кылып жүрдүңөрбү? Да, жүрүп атат, жүрүп атат. Биз ошон үчүн баягы как бы привести в соответствие, ошону суранып атабыз да, ошол проверкадан чыгарып алып, мы по своим собственным методикам. Мен айтканым, урматтуу Ашарбек Мойдонович, кайсы бир мыйзамдарды ушу токтом менен эле бекитип эле өкмөт эле чечип койсоңор болот. Туура. Өкмөт менен эле. Ал жерде мыйзамга бүт жерлер жазылып турат, определяет правительством деп. Правительство өзүнүн токтом менен бекитип эле ар кандай нормалар киргизип койсо болот. Эми 4 ай ушул 2 норманы 4 ай жүрдүк. Мына бүгүн биринчи окуудан карап атат. Дагы 1 ай турат. Эми ушул мыйзам бул эми өкмөт менен бүтүрсө болот. Бизге башка мыйзам, мына азыр Исхак Айтбаевич айткандай, реформа. Биз өзүбүздүн авиациялык багыттагы жүрүш туруштарды жаңы бир самолетторду алып келип, жаңы бир ыкмаларды алып келип, жаңы бир шаарларды ачып, Бишкек, Пекин, Бишкек, Азия уча турган, Алматы, Нью-Йорк учуп атат азыр. Бизде андай жок болуп атат. Ошого окшогон мыйзамдарды алып келиш керек да. Эми мен түшүнүп атам, баягы дал келтириш үчүн мыйзамдарды алып келип атасыңар, бирок мындай мамлекет деңгээлиндеги мыйзамдарды алып келгиле. Бишкек Ош жолун теги самолеттор боюнча карагыла. Ал боюнча да каралбай атат, жакшы. Жакшы. Рахмат. Жакшы, эске алабыз.